жаңы шайланып аткан Индира Жолдубаевага 2 сунуш киргиздим. Статистиканы карасак, 2013 жылы 324 адам анын үстүнөн иш козголуп, анан кийин жыйынтыгында актоо өкүмү чыккан экен. Бул жерден тергөөчүнүн жоопкерчилиги кайда деген суроо. Ошон үчүн бул жерден аябай мындай бул маселени караш керек. Тергөөчү иш козгоп атканда туура козгодумбу? Бул кийин соттон өтөбү же өтпөйбү? Ушул маселеге караш керек. Ушу 324 адам актоо өкүм алып, мына 1 жылдап, 2 жылдап алар тергөөнүн абалында жүрүшүп, канча деген проблемалар болду, канча деген тууган уруктары кыйналышты. Бул жагына дагы көзөмөлгө алыш керек деп. Экинчи сунуш, азыркы учурда биз мына элди кыдырып жүрөбүз. Жергиликтүү бийликтегилер аябай мындай кайрылуу жасап атышат. Бизде ушул текшерүүдөн баш чыкпай атат. Биз элге кызмат кылабызбы, жерге бир мындай жазгы талаа жумуштарды аткарабызбы деп айтышты эле, же биз текшерүүдөн чыкпай эле ушу текшере менен жүрө беребиз деген ойдо. Ушуну мен сунуш киргиздим, ушуну реттеп бир мындай план, график менен текшерсе, ошондагы тиги жергиликтүү кеңештин депутаттары, анан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошого макулдап болуп атат да. Анткени туура текшериш керек. Баягы бюджеттин аткарылышын текшериш керек. Туура иштетип атабы же туура эмеспи? Ошонун баарын көзөмөлдөш керек. Бирок бир тартип менен иштесе жакшы болот эле деген ойдобуз.